Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, агалар, инилер, жалпы көрөрмандар. Бүгүн Facebook баракчамды карап отурсам, эркин журналист Улукбек Карыбек уулунун маселеси интернет талаасында аябай чоң шоу-шууга айланды. Жана эмне маселеде аны сурак алып кетти, эртең өзү чыгып айтса керек. Мен айтайын дегеним, Улукбек Карыбек уулуна окшогон жигиттерибиз Кыргызстан мамлекетибизге керек туугандар. Бийлигибизге дагы керек. Элибизге сөзсүз түрдө керек. Ушул Улукбек Карыбек уулу кылып аткан ишти кээ бир мамлекеттен айлык алып жашап аткандар кылыш керек эле. Алар кылбай аткандыгынын кесепетинен ушундай Улукбек Карыбек уулуна окшогон досторубуздун иштери бүгүнкү күндө элге эң керектүү болуп атат. Муну да айтышыбыз керек. Биз ушундай кайдыгер элбиз туугандар. Алдыбызда агып аткан суунун кадырына жетпейбиз. Буттан тартканды жакшы көрөбүз. Жардам берип көмөктөшпөйбүз туугандар. Келгиле эми көмөктөшө турган учурга келдик. Качанга чейин кара ниетчилик кылып, бакылчылык кылып, буттан тартканды жакшы көрөбүз. Токтотойлу да. Ушундай жигиттерибизди колдоп, кубаттап, ушулардын бар экенине сүйүнүп, айылыбызда, районубузда, областыбызда кандай проблема, кандай көйгөй болуп аткан болсо, ушунун баарын ошол жигиттерибиз менен бийлигибизге жеткирип албайлыбы? Блогер дезе эле TikTok'унан же YouTube каналынан акча түшөт экен, булар бай жашайт экен деп ойлобогула. Бизге эч ким бир тыйын төлөбөйт. Жеп аткан тамагын эл үчүн таштап, чуркап жүргөн жигиттердин бири Улукбек Карыбек уулу туугандар. Ошону түшүнөйлү. Аны кээ бир коррупцияга батып кеткендерге, кээ бир парага батып кеткендерге, кээ бир кызматынан кыянаттык менен пайдаланып аткандардын ортосуна таштап талатып койбойлу туугандар. Муну да айтышыбыз керек. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушундай жигиттерибизди колдоп кубаттап турайлы. Ушул Улукбек Карыбек уулунун кылып аткан иштери Кудайга шүгүр 100% мыйзам талаасынан чыккан жок. Мыйзам негизинде иш кылып атат. Кайсыдыр мекемени барып текшерсе, кайсыдыр мекемеде барып элдин маселесин ошол жерде сүйлөшүп аткан болсо, баары мыйзам талаасында жакшы. Мыйзам талаасынан чыккан жок. Кудайга шүгүр. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен жеке бир блогер досу катары кылып аткан иштерин жана анын кадыр баркына жетейли, колдо бар алтындын баркы жок дейт. Баркына жетип калайлы деген маселени айткым келди. Кудай буйруза, Улукбек Карыбек уулунун кылып аткан иштери жана башка блогер кесиптештерибиздин кылып аткан иштери, Идрис Исаков, Али Эргешевтердин кылып аткан иштери Кудайга шүгүр элибиздин пайдасы үчүн, мамлекетибиздин пайдасы үчүн, бийлигибиздин пайдасы үчүн болуп атат туугандар. Мен ушундай түшүнөм. Келечек муунга таза коомду таштап кетиш үчүн бүгүн ушул жигиттерибиз бел байлап, тагдырын тобокелге салып, элге кызмат кылып атат. Муну да түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан урматтуу туугандар, Улукбек Карыбек уулуна окшогон жигиттерибизди колдойлу, кубаттайлы жана аларды коргоп, чогуу иш кылайлы. Албетте бул иштердин бардыгы ушул элибиздин пайдасы үчүн туугандар. Президентибиздин саясатын колдоп жана келечек муунга таза коомду таштап кетиш үчүн бүгүн калыс кызмат кылып аткан жигиттерди кадыр баркына жетип колдоп турайлы. Кээ бир коррупцияга батып кеткендердин ортосуна таштап аларга талатып койбойлу. Мен ушуну айткым келди. Улукбек Карыбек уулун дайым колдоп турайлы туугандар. Мен сиздерден суранат элем. Кийинки эфирлерден көрүшкүнчө сак саламатта болуңуздар. Саламу алейкум.